Акыркы учурда Орусияда коомдук жайларда мигранттарды массалык тинтүү, жерге жаткызып алып, аларды текшерүү, анан камоолор абдан көп катталып жатат. Муну социалдык тармактардан биз тынымсыз көрүп жатабыз. Сиз юрист катары айтып кетсеңиз, муну чын эле биз мигранттарга карата басым катары кабыл алсак болобу же чындап эле мигранттар өздөрү дагы ошо мыйзам бузууларга барып жатышабы? Негизи мындай операциялар, мындай иш-чаралар атайын регулярно эле болуп турат Россияда, Орусия жергесинде. Анткени Орусиянын өзүндө мыйзамдары бар миграция багытындагы. Алар сакталыш керек албетте. Орто Азиядан келген эмгек мигранттар тилекке каршы ошо Россиянын ички тартибин же миграция мыйзамдарын бузган учурлар аз эмес. Ошого жараша булар мындай иш-чаралар тез эле болуп турат. Азыркы Орусияда болуп аткан социалдык мындай ахвалда таасир этеби балким, андан тышкары ушу жергиликтүү тургундар тараптан дагы мындай ксенофобиялык маанайлар аз эмес болуп атат. Анткени көптөгөн факторлорго влиять этет, и соответственно катуу олуттуу текшерүүлөр, мындай ашыкча күч колдонулар тилекке каршы көбөйүп атат деп айтсак болот. И атайын ошо абактар спеццентр временного содержания иностранных граждан деп коет. Ар бир региондо бар атайын ошо спецприемниктер толуп эле кетти биздин жарандарга дагы, анан чет өлкөнүн дагы жарандарыначы. Анткени текшерүү учурунда аз эмес нарушение болот. Ошондо мигранттарга болгон көзөмөл мурдагыдан дагы күчөдү деп айтсак болобу? Акыркы жылда биз билебиз, Орусия ошо миграция багытындагы мыйзамдарды өзгөртүп койду, татаалдатып койду десек болот. То есть ошол эле медкомиссия өтүш керек болуп калат жыл сайын, ошол эле манжа изин тапшырыш керек болуп калат. Ошол процедуралар да оңой эмес. Көптөгөн акча каражатын талап кылынат, убакыт талап кылынат. Ага баары эле күнөө бербейт, аны баары эле өтүп мүмкүнчүлүгү жок да. Ошондуктан уже кайсы бир деңгээлде уже мыйзам бузуучу болуп эсептелет, и соответственно текшерүү учурунда анын баары чыгып калат. Ошонун артынан кошулуп ташылып эле. Сиз азыр Орусиянын аймагында иштеп эмгектенип жүргөн кыргызстандыктарга жана ошондой эле Орусияга кетем деп камынып жаткандарга юрист катары кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Кичине акча каражат киреше кылам деген деп чет жакка чыгып кеткендердин саны аз эмес. Арбын эң эле көп баарыбыз белгилүү болгондой Россияга кетишет. Биринчиден мыйзамдарды билиш керек. Хотя бы алдын алып даярданыш керек да. Расмий өкүлчүлүктө кайрылса, ошол жерден толук маалыматты алса болот. Салыштырмалуу биздин өкүлчүлүк, расмий өкүлчүлүк, элчилигибиз, консулдук кызматкерлер салыштырмалуу абдан жакшы деңгээлде иштеп атышат, аракет кылып атышат. Объективно айткандачы, биздин мигранттарга жардам берүүгө дайыма даяр. Андан тышкары консулдун алдында атайын миграция өкүлчүлүгү ачылган, ошо МВДнын өкүлчүлүгү ачылган. Алардын баары жардам бергенге даяр. Ошондуктан маалымат чогултуп, даярданып, жолго чыкса жеңил болот. Экинчиден ошо ар кандай рисктерден, ар кандай тобокелдиктерден кичине алысыраак болот да.